Санарип технологиялар коомдун турмушунун ажырагыс бөлүгүнө айланууда. Муну 17 жаштагы Маруфидин Батыров толук түшүнүп, IT академияга тапшырган. Азыр программалоонун негиздерин үйрөнүп жатат. Ал келечекте дүйнөнүн алдыңкы компанияларында иштегиси келет. Бул курсту бүткөндөн кийин мен Кыргызстандын эң алдыңкы компанияларынын бирине иштесем болот. Анан опыт алгандан кийин чет өлкөлөрдүн компанияларына да иштесем болот да. Каласам үйдө отуруп алып деле, айылда отуруп алып деле, интернет болсо да болду да, иштей берсем болот. Маруфидин Санарип платформалары менен таанышуу үчүн маалыматтык технологиялар форумуна келген. Ага Кыргызстан менен Казакстандан 700дөн ашык жаран катышты. Форумда Максат Дөөлөтов Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик органдарынын документ алмашуу тутуму тууралуу катышуучуларга баяндады. Эки өлкөнүн маалымат жүгүртүү системасы интеграцияланган. В странах ЕС никто до нас этого еще не делал. ЕАЭП өлкөлөрүнүн ичинен алгачкылардан болуп Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик органдары маалымат алмаша алышат. Инфодокс түйүнүнө кошулган 800дөн ашык Кыргызстандын мам органдары кагазсыз убакыт күтүп отурбастан тоскоолдуксуз документ алмашалат. Электрондук түрдө документ алмашууга министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов күбө болду. Саналуу мүнөттүн ичинде Казакстандын расмий документи системага түштү. Две страны, мы первый электронный документ вот сегодня сформировали, чтобы обменяться официально трансграничным документом. Итак, документ отправлен. Прошу Кыргызстана подтвердить получение письма. Вот к нам поступил тот самый документ из Казахстана. Открываем его. Мы видим, что действительно это тот самый документ. Поздравляю, первый трансграничный документ. Кыргызстандын мам органдары 2 миллионго чукул документти өз ара алмашкан. Санарип технологиялар эки өлкөдө тең кулачын кенен жайууда. Казакстанда e-Chekit.gov мобилдик тиркемесин колдонгондордун саны артып жатканчак. Ал аркылуу 100гө чукул кызматты электрондук түрдө алууга болот. Гражданин может получать услуги, просматривать информацию о себе. Казакстандагы 698 мамлекеттик кызматтын 100гө чукулу порталга киргизилген. Жарандар үйүнөн чыкпастан ушул кызматтарды ала алышат. Ошондой эле мамлекеттик органдарга кайрылуу жолдосу болот. Катталып кайрылган жаранга жооп келет. Азыр 8 миллион адам колдонуп жатат. Бир айдын ичинде 5 миллион жаран активдүү пайдаланат. Алдыда бардык кызматтарды кошуу пландалууда. Мындай жетишкендиктерден Кыргызстан дагы артта калган жок. Электрондук айдоочулук күбөлүк долбоору сынамык иретинде иштеп жатат. Тиркемени уюлдук телефонго көчүрүп алып, кагаз документтин ордуна санарип күбөлүктү көрсөтүүгө мүмкүн. Бул жарандарды транспортко байланышкан алдамчылык аракеттерден коргойт. Санарип платформаларды пайдаланууда атуулдар маалыматтарынын коопсуздугунан кам санабай эле койсо болот. Жарандардын данныйлары бизде абдан чоң программалар менен корголот. Бизде ошол жерде өзүнчө бир чоң управлениябыз бар. Ошол управлениябыз ошол жанагы биздин жарандардын перс данныйларын обработка кылганга бул жерде ошо центр обработка данных деп коебуз. Ошол жерде баары тең камтылуу болот да. Ал жерде бизде көптөгөн программалык обеспечениялар бар. Ушу тапта персоналдык маалыматтарды коргоо агенттиги түзүлгөн. Ал жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргойт. Буга катар салык жана бажы органдарын санариптештирүү жүрүүдө. Аракеттердин алгачкы жыйынтыктарына Улукбек Марипов токтолду. Хочу также остановиться на реализованных компонентах в сфере. Салык кызматын санариптештирүүнүн жыйынтыгына токтолгум келип турат. Ушул жылдын 8 айында план 3 миллиард сомго ашыгы менен аткарылды. Бүгүнкү күндө мамлекет атаандаштык чөйрөнү куруу, социалдык жактан маанилүү жана экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн биргелешкен өнөктөштүктүн ачык жана жеткиликтүү процедуралары аркылуу бизнес үчүн шарттарды түзүүгө даяр. Форум Digital Week санариптик өнүктүрүү жумалыгынын алкагында уюштурулган. Анын күн тартибине пандемия шартындагы санариптештирүүнүн артыкчылыктары жана көйгөйлөрү камтылып, технологиянын өнүгүү тенденциясын талкуулоо киргизилген. На форум зарегистрировалось в онлайн режиме больше 1000 человек. Форумга онлайн режиминде 1000ден ашык жаран катталган, 700дөн ашыгы катышууда. Алар эксперттер, мам органдардын өкүлдөрү, студенттер жана башка. Ал эми көргөзмөгө 20дан ашык IT компания келген. Занимается развитием технологий во всех сферах нашей жизни.
Казакстандан мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн тышкары IT компаниялар дагы келген. Санариптик өнүктүрүү министри мындан ары эки өлкө санарip багытында кызматташтыкты чыңдоону макулдашканын билдирди. Двустороннее сотрудничество по вопросам цифровизации, цифрового... Биз санарипти өнүктүрүү жана трансформация боюнча эки тараптуу кызматташтыкты талкууладык. Бул эки мамлекетте гана эмес, биздин чөлкөмдөгү башка өлкөлөрдүн ортосундагы санариптик ажырымды кыскартуу үчүн биргеликте иштөөгө түрткү берет деп ойлойм. Наши IT-компании и IT-сообщества. Биздин IT-компаниялар жана IT-коомчулук тыгыз пикир алмашышты. Биз Дастан Давлетовичтин эки өлкөнүн ортосунда IT-хаб түзүү демилгесин колдойбуз. Ага кошулууну Өзбекстан, Азербайжанга сунуш кылабыз деп сүйлөштүк. Андан соң Түркияга сунуштайбыз. Биздин элдердин теги бир. Андыктан стартаптарды ушул мамлекеттердин көйгөйлөрүн чечүүгө багыттасак болот. Ошондой эле алдыда Кыргызстан менен Казакстандын унаалары боюнча маалыматтарды алмашуу көздөлүүдө. Форум IT-адистердин тажрыйба алмашуусуна мүмкүнчүлүк түздү. Аталган иш-чара 2010 жылдан бери өткөрүлүп келет. Анда бул чөйрөдөгү көйгөйлөр көтөрүлүп, өнүктүрүү жолдору талкууланат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.